Түп районунун Каркыра айыл аймагына караштуу 11 айылдын бири көчү айылы. Эмне себептен көчү деп аталып калган? Мунун тарых таржымалына да токтолмокчубуз. Анан албетте айрым маалыматтарга таянсак, бул айыл 1900-жылы 30дан ашуун түтүн адам менен түптөлүп калган экен. Ал эми учурда канча түтүн болуп көбөйгөн. Ошондой эле заманыбызга жараша бардык тармактар өнүгүп жатат. Ал эми биздин Айыл деми программасынын алкагында көчү айылы кандай багытта өнүгүп жатат? Биз менен бирге болуңуздар, чогуу таанышып чыгалы. Ысык көлдүн чыгышындагы касиеттүү Каркыра өрөөнүндө жайгашкан көчү айылы бүгүнкү күндө тарыхын сактап, келечегин бекемдеген өнүгүү жолунда бара жаткан айылдардын бири. Бул жолу биз айылдын аталышынын тарыхына кызыгып, аксакалдардын эскерүүлөрүнө кулак төшөдүк. Ошондой эле жергиликтүү тургундар, айыл жетекчилиги, мугалимдер, окуучулар жана дин өкүлдөрү менен маектешип, көчү айылынын бүгүнкү деми, эртеңки үмүтү менен тааныштык. Көчү деп атап калганы баягы турмуштар кандай болот да. Бир жолу баягы тоого барып токойдон келатса, токой өрттөнүп атканын көрүп калат да, койдо токойдон өрттү өчүрөлү деп баягы адамдар барып бара жаткан көчү болуп өтүп чыгат да. Чыкканда кандай кайсыл жерликсиңер, андай мындай десе баягы коркуп калган, чарчаган адамдар анан айтат да, ой айланайын ушинтип токой өрттөнүп аткандар, ошону өчүрөлү деп өчүрө албай араң чарчап келатабыз. Жериңер кайсы, көө болуп келатканда кое турчу, көчүлүктөр турбайсыңарбы деп ошондон аталып калган экен. Кудайга шүгүр, көчүнүн эли биз бала кезде 90 түтүн эл болсо, азыр 500ден ашык түтүн бар бул жерде. Чоң 7 уру бар. Элдин санына бардын кошкондо 13-14 уру эл. Кудайга шүгүр, элибиз жакшы. Бул жерде орустар да бар болчу, казактар деле азыр бар, уйгурлар бар дегендей. Кудайга шүгүр, азыр элдин баары жакшы, жаштар жакшы өсүп келатат. Окумуштуулар чыгып атат. Адабиятка эмгеги сиңген адамдар бар. Министрге чейин жатып атат азыр жаштарыбыз, Кудайга шүгүр. Кичи көчү, чоң көчү деген чоң өрөөн бар. Кичи көчү, чоң көчү деген тоо. Тоосун бардыгы бар эки илгерки биз бала кезде баягы жеп пайдаланып жүргөн кадимкидей жер жемиштер толтура, карагай кайың дегендей. Бирок суу илгерки биз бала кездеге караганда суу азайып баратат. Эмделген мөңгү азайып баратат. Бир 1922 жыл биздин айыл көчө болуп түзүлүп түшкөн экен да. Анан башка айылдарга салыштырып барып көрсөңөр, айырмачылыгы ошондо түшкөн көчөлөр ушул күнгө чейин сакталып калган да. 22 жыл, почти 100 жыл, мына 100 жыл болот да, 100 жылдан ашык убакыттын ичинде ошо боюнча баягы көчөлөр кошулганы менен, бирок иреттүү, бир типтүү көчөлөр да. Анан ошо 22 жылдан баштап биздин айыл өзүнчө айыл болуп отурукташып элдер, мектеп курулуп, ар кандай нерселер курулуп баштаган да. 22 жылдары могу жерде ат коро бар болчу. Бул жерде азыр аталар деле айтмак, ошол жерге 10-15 киши, 30-35 баланы токтоп, Абдылда Кайдуев өзү Ташкентте окуп келген экен. Түн катары экөө келип, анан ушул 30-35 баланы чогултуп алып, ушул ат кородо жаш өзгөчөлүгүнө карабай айылда болгон жаш балалар чогултуп анан окута баштаганда, ошондо биринчилерден болуп, ошо Абдылда Кайдуев менен Туңгатар атанын мектеп айылга болгон билим эмесин өстүргөн деп атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына заман өзгөрүлүп, өнүгүү болуп атат. Мына бул жерде бул газон салынып атат. Баягы школдо окуган балдар кечкисин бош убактысында ушуга алаксып ойноп атышат. Андан тигине жаш балдарга ылайыктуу оюнчук салынды. Анан спорт площадкабыз бар. Эми бул айылыбыз эми баягы Нуркожо Абышка айткандай, Садырдын атасы кут түшкөн жер бул жер. Кут түшүп, мына өзүнөн өзү эле школ салынып атат. Мына школубуз бирөө жарабай калса, жаңы школ салынып атат. Кудайга шүгүр, өзгөрүп болуп атат, заман өзгөрүп атат, баары жакшы. Жана айткандай суубуз бар, эки сайдан суу түшөт. Суубуздун дагы составы жакшы, анализден өткөргөн, темирдин составы бар.
Көчү айылынын өнүгүүсү бир гана инфраструктуралык долбоорлор менен чектелбейт. Айылдын руханий жана маданий турмушу да жигердүү өнүгүүдө. Кайра ушу маданият үйлөрүнө элдин каада салтына көп көңүл бурулуп, кайра оңдолуп, түзөлүп, жаңыланып курулуп, элдин каада салты да жаңылануу мезгилине келип жеттик. Ошондон бери иликтеп жүрүп отурсак, илгерки мыскыл жана тамаша, сатира жана юмор деген кечелерден сырткары Сармерден деген жаңы берүүлөр башталды. Ыркесе деген берүүлөр башталды. Элдин руханий тарбиясында дин өкүлдөрүнүн да орду чоң. Бул багытта айыл имамы ысырапкорчулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Кадимгидей ушу молдонун айтканын аткарып эле ысырапчылыктан кадимгидей эле тыйылып атат аябайсызбы. Мисалы үчүн жаман айтпай жакшы жок, чыгым чыгып кетип, ушундай маркум каза боло турган болсо 3 күнгө чейин мал сойбой, 3 күндөн кийин жалпы айылды чогултуп бир бодо союп, жакшынакай Куран окутуп, бул жагын аткарган бир деле аз эмес да, көп да, мисалы үчүн. Келечек билимдүү жаштардын колунда. Көчү айылынын окуучулары да билим жарышында алдыңкы көрсөткүчтөрдү багындырууга аракет кылышууда. Туулган жердин топурагы алтын демекчи, менин айылымдын абасы, кооздугу адамды суктандырбай койбойт. Мен айылымдагы адамдар менен, менин жолдошторум, менин замандаштарым, сапарлаштарым демекчи, бардык адамдар ынтымактуу, биргелешип жумуш кылабыз. Айылда көчөдө балдар илгеркидей эле чүкө ат ойношот, жашынбак ойношот караңгы киргенде. 5 таш кыздар ушундай мындай илгерки оюндарга басым жасап, көчөдөн өтүп бараткан чоң кишилер да кызыгып, кичинекей балдардын чүкөсүн атып, мындай айылыбыз мындай кызыктуу өтөт да күндөрүбүз. Жалпы республикалык тестирлөөдөн мен 202 деген балга ээ болдум. Бул мен үчүн жана ошондой эле мектеп үчүн, айлыбыз үчүн эң чоң жетишкендик деп айтсам жаңылышпайм. Буюрса жаңы мектеп салынып жатат. Жаңы мектептен ошол айылыбыздын атын чыгарган, мектебибиздин атын чыгарган мыкты окуучулар чыгат деп дагы көп ишенебиз. Жаңы мектептин салынышы бул биз үчүн жана ошондой эле келечек муун үчүн аябай чоң өбөлгө Bizde 975 гектар болуп эсептелет. Анын ичинде сугат жери 527, ал эми кайрак жери болсо 272. Урпактар көбөйүп отуруп, мына азыр 2002 киши саны болду. Бир убакта Кудайдан тилечүбүз. Ушу биз шагыл төгүп эле бир жасасак деп, мына буюрса былтыркы жылы 25-жылы асфальт түштү айылыбызга. Мектептерибиз аварийный абалда эле. Аныбызга канча жылдан бери кайрылып келгенбиз. Мына мектебибиз жаңы мектеп салынып атат. Буюрса детсадка дагы буюрса аракет кылып атабыз. Буюрса быйылкы жылы планга кирип калат деп ойлоп атабыз. Өнүгүү жакшы. Кум шагылдар төгүлүп атат көчөлөргө. Köprülер салынып атат. Мен келечекте бир 10 жылды элестеткенде бир бизде эле этаж үйлөр салынып калабы дейбиз. Азыр жогору көздө өсүш керек болот атпайбы? Биз ошону тилек кылып атабыз, буюрса канализация түшүп берсе, буюрса биздин өкмөт башчыбыз Рустам Торгоевичтин эмгектери зор ушул. Ар бир айылды, жеке бир айылды карабай, 11 айылды текши карап келатат. Тарыхын урматтап, салтын сактаган Көчү айылы бүгүн жаңы курулуштар менен жаңыланып, жаштардын билимге болгон умтулуусу менен келечекке ишенимдүү кадам таштоодо. Айылдын ар бир жетишкендиги элинин биримдигинин жана эмгегинин үзүрү. Каркыранын коюнундагы Көчү айылынын деми бүгүн ушундай.